Саламатсыңарбы? Менин атым Бекзада Муратбекова. Мен сиздердин англис тилин үйрөнүү жолун жеңилдетүү үчүн жана силерге ким англис тилин үйрөнүп атса ошолорго жол көрсөтүү максатында ушул каналды ачкам. Темадан мурун мен бир нерсени айтайын деп атам. Бул азыр Чикагода Хэллоуинди майрамдаганга даярданып атышат биздин кошуналарыбыз. Азыр тышка эс алган чыгып, сүрөткө тарттым. Мына ошол үйлөрдүн бирөө аябай эрикпей үйүн кооздоптур. Кичинекей балдар үчүн аябай жакшы. Алар костюм кийип алып, үйлөргө It's fine. Костюм кийип алып, конфет сурап барышат. Өздөрүнүн чакаларын көтөрүп алып. Бул кичине жарамазанга да окшош. Бизде жарамазан айтып келишет го, анан үйдөгү үй ээси кандайдыр бир таттуулар да берет. Ошол сыяктуу бүгүн көп кичинекей балдарды көрүп атабыз. Костюмчан, жакшынакай сонун кийинип алышып, конфет сурап жүрүшөт. Бизге дагы беришти элдер, сурабасак деле илимге. Ушундай башка калктын өзгөчөлүктөрү, алардын үрп адаттары, алардын жашоо шарты. Мына ушундай кичине болсо да силерге кичине бир Чикагонун бир майрамынан көрсөтүп коеюн дедим. Өзгөчө бул майрамда ашкабактын ролу абдан чоң. Мен өзүм ашкабакты жаман көрөм, бирок бул жерде кофеге да кошуп pumpkin powder кошуп жешет, ичишет. Кейктери да бар, пирожныйлары. Ашкабакты кесип атайын эрикпей ошого ар кандай бир коркунучтуу жүздөрдү берип ошого үйлөрүн кооздошот. Мына ошондой. Ал эми сабакка көңүл бурсам, мурунку темада биз англис тилинде канча тамга бар, алардын окулушулары жөнүндө көңүл бөлгөм. Эми бул сабакта мен жеке CH тамгасынын ушул эле тамгалардын өзүнчө бир тыбыштарын карайын дедим. CH тамгалары кээде Ч тамгасын берет, кээде К тамгасын берет, кээде Ш тамгасын берет. Аны өзүнчө үйгө барганда компьютерге жасап койдум, ушул видеого кошуп коем. Мындан кененирээк маалымат аласыңар. Эмне үчүн ушул видеону жасадым? Анткени мурунку темада айткам да С менен H тамгасы биригип Ч тамгасын берет депчи. Бирок бизде мисалы мектеп окуучулары мага суроо бериши мүмкүн. School деген сөздү андай окулбай эле башкача окулуп атпайбы депчи. Бул сөздөр исключение. Ал бир эле сөз эмес, school деген сөз. Андан көп ошолордун ар бирине токтолуп, анан ошол исключениянын ичинен дагы багыт бергенге аракет кылдым. Сиздердин окууларыңызга ийгилик. Сурооңуздар болсо мага жазыңыздар. Суроо бергендер мен силердин очередь боюнча, орусча айтканда, даярдап атам. Аларга дагы акырындан силердин суроолоруңарга жоопторду жазып турам ушундай кыска видеолордон. Менин каналыма жазылыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Мен ушул менин сабактарымды көбүрөөк биздин бөбөктөр көрсө деп ойлойм. Мен ошолорго жардам бергим келет. Өзгөчө айыл жергесиндеги бизде англис тили боюнча ресурстар аз да. Интернет бар, бирок окуу китептери бүт орус тилине келгендери. Анан англис тилин окуш үчүн сөзсүз орус тилине барып айланып, анан англис тилин окуунун эч кажети жок. Анткени англис тили менен орус тили экөө эч окшош тил эмес. Англис тилине орус тилине караганда француз тили жакын. Бирок бизде ушундай кыргыз тилинде китеп жок, ресурс жок болгондуктан, ушундай видеолор жок болгондуктан биздин бөбөктөр, биздин кыргыз тилдүү кыргызстандыктар англис тилин орус тили аркылуу үйрөнгөнгө аракет жасап, бирок анысы тоскоолдук болот да. Ошондуктан ушул видеонун максаты дагы ошол түзмө-түз англис тили менен кыргыз тили мындай ортодогу башка тили жок эле жакындатканга аракет кылып жатам. Сиздерге рахмат. Мени видеону бөлүшүп коюңуздар. Бай. Бүгүнкү сабакта мен C тамгасы менен H тамгасынын кошулмасы кандай тыбыштарды берерин кененирээк токтолуп кетейин дедим. Ким биринчи жолу менин видеомду көрүп аткан болсо, мен буга чейинки англис тили нөлдөн баштап деген видеомду көрүшүн сунуштайм, анткени кичине теманы жакшыраак түшүнөсүңөр да. Анда ал видеодо мындай жалпы түшүндүргөм. Эми мында детально ар бир
Бүгүн могу ch эле кененирээк кароону чечтим да. Бул эки тамга. Көбүнчөсүн мындай жазып коеюн. Көбүнчөсүн ч тамгасы болуп окулат. Кээде к тамгасы болуп окулат. Кээде тамгасы эмес, тыбышты берет, туурараак айтсак. Кээде ш тыбышын берет. Мисалы, жакшы кененирээк түшүнүш үчүн мен силерге мисал берейин. Мисалы, эң жөнөкөй сөздөрдөн change деген сөз мисалы. Check деген сөз. Church деген сөз. Each деген сөз. Child деген сөз мисалы. Branch деген сөз. Бул сөздөрдү карасак, мына сөздүн башында change, ч тыбышын берди. Check, church, могу жакшы сөз экен, сөздүн аягында дагы, башында да бар экен, мындай жакшы мисал. Each деген, child, branch. Эми кайсыл учурда к тыбышын берет? Буга эң жакшы мисал, башка менен жаздырайын. К болуп окулган учуру, бул жерге ч деп коеюн. К болуп окулган учуру, мисалы эң жакшы мисал буга school деген сөз. Негизинен мындай алсак болот. Бул эки тамганын кошулганы бул ч тамгасын берет, бирок кээ бир исключение сөздөр бар, аны жөн гана жатташыбыз керек да. Буяка жазып коеюн. You have to just learn them. Мындай сөздөрдү жөн гана жатташыбыз керек. Мисалы, дагы мисал берейин. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн, жалпы мисалы Christmas деген сөздү. Мына бул жерде school болуп, к болуп окулду. Тыбыш болон берди. Бул жерде дагы Christmas деп окулду. Christmas эмес, Christmas деп окулду. Адамдын аты бар мисалы, Christ. Ache деген сөз бар. Оору, tooth ache мисалы, тиш оору да. Эң жакшы technology деген сөз бар. Дагы эмне мисал? Мисал chronic, хронический деген сөздү. Дагы кандай мисал бар? Дали адамдын аты мисал Christopher дегенде. Christopher. Башкача жазылабы? Christopher, менен жазылат экен. Мына бул сөздөрдү карасак, Christmas дегенде к тыбышын берди. Christ, ache, technology, chronic, Christopher. Мындай сөздөрдү жөн гана жаттап алсак болот да. Бирок мен ойлойм, мисалы, могул жерде карасак 3 тамганын бирикмеси болуп атат да. Ушундай сөздөрдө көбүрөөк к тамгасын берет экен. Өзүбүзгө мындай жардам берсек болот. Мисалы, ушундай 3 тамганын кошулушу болсо, к тамгасына көбүрөөк окшош депчи. Мисалы, бул жерде chronic дегенде да, CHR. Christopher дегенде дагы CHR. Бул жерде жок, бирок жөн эле жатташыбыз керек. Дагы ошол жөн эле жатташ керектин ичинен дагы мен кичине багыт бергим келип атат. Дагы мындай правила бар да. Мындай жүрүп коеюн. Жашык менен жазып коеюнчу. Эгерде сөздүн аягында келсе, CH тамгасы, анда көбүрөөк ч тамгасындай болуп калат да. Буга мисал. Мисалы, могу эле үстүндө колдонгон сөздөр алалы. Branch деген сөздү. Же болбосо эң жөнөкөй lunch. Сөздүн аягында келсе, көбүрөөк ч болуп калат. Анан дагы бир тамганын кошулмасы менен, мисалы TCH.
Компьютерим туура эмести оңдоп атат, бирок мен ошо атайын ушундай жазып атам да. Буга мисал. Эгерде ушул 3 тамганын бирикмеси болсо, дагы чыга жакын ч тыбышын берет да. Мисалы, pitch деген сөз. Ketchup дегени. Catch деген сөздү. Бул жерде карасак, мынакей сөздүн аягында келди. Бул жерде ортосунда экен. Бирок 3 тамганын бирикмеси көбүрөөк ч тыбышын берет. Эми мен өзүмө мындай бөлүп алгам. Жеңилдетсеңер болот. Мисалы, сөздөр француз тилинен келген сөздөр келген сөз болсо, ал ш тамгасында окулат да. Мисалы, кийин француз тилимизде жеңилирээк, бирок мындай сөздөр аз. Башка менен жазып коеюнчу. Давайте мындай менен. Ш тамгасында окулган учурун карайлы. Эмне үчүн мындай ш деп окулат? Анткени француз тилинде могу эки тамганын бирикмеси ш деп окулат да. Анан түздөн түз эле француз тилинен келген сөздөр ошондой жазылат, анан ошол айтылышы боюнча да ошондой калып калган да. Мисалы, cash деген сөздү. Champagne деген сөз бар, мисалы, мен for example деп коеюн. Бул француз тилинен келген сөз. Ошон үчүн бул жерде бул сөздөр ш болуп окулат да. Түшүнүктүү эле. Эгерде грек тилинен келген сөз болсо, англис тилине, анан ошол эки тамганын бирикмеси к болуп окулат да. Мисалы, эң эле жакшы мисал бул жерге башка менен жазайын, силерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Давайте blue. Эгерде грек тилинен келген болсо, анда к болуп окулат. Мисалы, psychology деген сөз. Psychology деген сөз грек тилинен келген да. Ошон үчүн бул к болуп окулуп калды. Бул француз тилинен келген сөз, ошон үчүн бул ш болуп окулуп калды. Дагы кандай сөз бар буга кга? Psyche деген сөз. Жинди деген сөз, Chemistry. Силерге жакыныраак сөздөн алайын. Химия деген сөз. Chemistry. Анткени грек тилинен же немис тилинен келген сөздөрдүкү. Немис тилинен англис тилине келген, грек тилинен немис тилинен англис тилине келген сөздөрдүкү ушундай к болуп окулат да. Мисалы, scholar деген сөз. Бул жерде да к болуп окулду. Муну көп киши айтып правила катары көрбөйт, бирок ошол бул жерде айтылбадыбы? Жөн гана жатташыбыз керек school деген сыяктуу сөздөрдүчү. Качан ш, качан к берер. Бирок аны исключениянын ичинен дагы кичине багыт алам десеңиз, мынакей. Ушундай мисалдар. Бир сыйра кайталап кетейин. Бүгүн эмнени үйрөндүк, Conclusion кылып. Бүгүнкү темада биз C, H тамгасынын бирикпеси кандай тыбыштарды берерин билдик. Мисалы, биринчи эң көп кездешүүчү бул ч тыбышын берет. Экинчиден бул к тыбышын берет. Үчүнчүдөн бул ш тыбышын. Бул ш тыбышы менен абдан аз. Мисалы, кайсы мисалдар экенин өттүк. Мисалы, кайсы учурда к болуп окуларын. Эң эле биз көп колдонгон сөз, балким окуучулар үчүн, мектеп окуучулары үчүн school деген сөз. Мындай you have to just learn. Мындай сөздөрдү жөн эле эмне кылышыбыз керек? Жатташыбыз керек. Анын үстүнө мисалы Christmas деген сөз, Christopher, Chronic, Egg, Technology деген сөздөрдү. Бирок анын ошол исключениянын ичинен да кичине багыт алам десеңиз, эгерде сөздүн аягында CH combination келсе, кошулмасы келсе, анда көбүрөөк ч болуп окулат. Ага мисал brunch, lunch деген сөздөр. Же болбосо T, C, H бирикмеси үчөө чогуу келсе, көп учурда ч болуп окулат экен. Мисалы pitch деген сөздү. Эми ошонун ичинен дагы эң негизги мындай бул тил чоң, анан ар бир тилде башка тилден келген сөздөр бар да. Ошонун ичинен француз тилинен да көп сөздөр келген. Эгерде француз тилинен келген сөз болсо,
анда ш болуп окулат. Анткени француз тилинде могул эки тамга дайыма ш болуп окулат. Анан албетте эгер француз тилинде сөз болсо, бул ошол тилдегидей окулат да. Анан шампейн деген сөз мисалы. Ал эми грек тилинен же немис тилинен, башка тилдерден келген болсо, көбүнчө ушул грек тилинен да, анда к болуп окулат. Мисалы psychology деген сөз, psyche, chemistry, score бул жерде к болуп окулду. Демек, эгерде тилди окуп атып анан эмнеге мындай деп ойлосоңуз, жообу ушундай. Же болбосо башка мисалы француз тилин же башка тилди билбесеңиз, анда башыңызды оорутпай эле мындай жөн эле жаттап алышыңыз керек да, бул сөздөрдү мындай ыр жаттагандай эле. Анан эң биринчи правиласы бул ч тыбышын берет. Мен силерге кызыктуу болду деп ойлойм. Пайдалуу. Кызыктуудан да мурун пайдалуу болду го деп ойлойм. Сурооңор болсо жазыңыздар. Мисалдар болсо бөлүшүңүздөр. Дагы кайсы темада кандай сурооңор болсо жазсаңар болот. Мен ошого видео жасаганга аракет кылам. Анткени жөн эле темаларды даярдай бербей, силерге кайсы тема кызыктуу, кайсы жерден кыйналып атасыңар, ошого жараша кээде окуудан мээмди эс алган чакты, эс алдырткан чакты силерге ушундай видеолорду жазып турам. Менин каналыма жазылыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Канчалык көп адамдар көрсө, менга көрүп мотивация болот силерге жасап турганга. Окуңарга ийгилик. Англис тили жеңил болсун үйрөнгөнгөргө, кызыктуу болсун. Ушул англис тили үйрөнүү аркылуу көп жакшы нерселерди билип, билимиңерди кеңейте бергиле. Bye.